Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен мен Кубан Чороев, БСТ Элет коммерциялык эмес кооперативинин кеңешинин мүчөсү. Мен сиздер менен бүгүн бир жакшы тема менен бөлүшкүм келет. Ушул кооперативдер жөнүндө жана бүгүнкү күндө дүйнөдө эң өнүккөн мамлекет, ушу кооперативдер эң өнүккөн мамлекеттин катарына ушу Германия кирет да. Мисалга айтканда, Германияда бүгүн 7,5 кооперативдик компания бар экен да. Германияда бүгүн 20 миллиондон ашык калкы кооперативдердин мүчөсү экен. Эми элестетип көрсөңүздөр, 80 миллион калкы бар Германиянын 20 миллиону кандайдыр бир кооперативдин мүчөсү экен да. Ошондой эле өтө эң чоң өнүккөн бул турак жай кооперативдери. Германияда турак жай салуу кооперативдери, турак жай кооперативдери, топтоо кооперативдери, мына ошолордун саны эле бүгүн 2000ден ашуун экен да Германияда. Мисалы, Германия баягы согуштан кийин 1945-жылы согуштан кийин Германиянын бир топ шаарлары кыйрап калган. Но ошол ситуациядан чыгуунун эң бир чоң жолу бул кооперация, турак жай кооперациясы болгон. Немистерде бул тарыхында 160 жылдык кооперациянын тарыхын башынан өткөрүп отурат, бирок ошого чейин эле алар кооперация эмне экенин билген да. Ошонун жардамы менен немистер согуштан кийин 10 жылдын ичинде 13 миллион турак жайга ушу кооперация аркылуу турак жай курууга жетишкен. Бүгүнкү күндө Германияда өтө көп кооперативдик банктар дагы көп да. Маселен, дүйнөдө белгилүү, мисалы Raiffeisen, Volksbank деген банктар, булар бардыгы кооперативдик банктар. Ошол Германиянын, Австрияда жашаган элдер ушул кооперативдик банкка биригип, пайщик болуп, анан банкты түзүшкөн да. Бүгүн бул Европадагы эле эмес, дүйнөдөгү эң ири банктардын катарына Raiffeisen банкы кирет да. Ошол себептүү бизде Кыргызстанда дагы кооперацияны өнүктүрүү өтө маанилүү маселелердин бири болуп эсептелет. Өзгөчө бул айыл чарба кооперативдери жана турак жай кооперативдерин айта кетсек болот да. Ал эми ушу айыл чарба кооперативдери дагы Германияда өтө ийгиликтүү иштейт. Мына бул Германиянын тажрыйбасы бизге албетте өтө маанилүү экенин билсек болот да. Эми Германияда ушундай өтө чоң ассоциация бар экен кооперативдердин. 20 миллион киши деген оңой эмес да. Бул 4төн 1 бөлүгү да Германиянын. Ошондуктан мен айтар элем, биздин кооператив, БСТ Элет кооперативи дагы жөндөн жөн эле мындай уюшу калган жок. Бул ушул Европада өтө өнүккөн чоң тажрыйбаны бириктирүү менен, ошолордун тажрыйбасын, билимди бириктирүүнүн негизинде мына ушул БСТ Элет кооперативин түзүп, мына бүгүнкү күндө ийгиликтүү 3 жылдан ашуун мөөнөт иштеп келе жатабыз. Жана чоң жетишкендиктер бар. Биздин кооперативде 158 батир бүгүнкү күнгө алып берип койдук. Ошолордун 8 биздин кооперативдин мүчөсү, алар мөөнөтүнөн мурда ушул кутулуп койду да батирлеринен. Ошондуктан мен сиздерди чакырам, ушу кооперацияны өнүктүрүүдө активдүү катышыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.